Урматтуу мекендештер, мына биз Чоң Чычкан дарыясынын жанында турабыз. Биздин өзүбүздүн жигитибиз Бабанов мына жери жактан эч кандай суу акпайт, суу келбейт дейт. Мына биздин тиги Чоң Чычкан өзөрүнөн, өрөөнүнөн Чоң Чычкан суусу агып келип атат. Чоң Чычкан суусу болсо алып барып туруп мына Талас дарыясына куят. Талас дарыясынын куюлмасы деп койсок болот. Ошондуктан бул жерден биз Бабановдун калпы, Бабановдун жобогу экени көрүнүп турат. Эми биз азыр жылып ушул өзөндү өрдөп, жери кени чыккан жакка чейин барабыз. Ошол жактан дагы ажайып жерлерибизди тартып, элге тартууламакчыбыз. Биздин сапарыбыз мына эми биздин жери кени жакка башталат. Мынакей, саркылдап аткан Саракан суунун боюнда турабыз. Мына жери кенинен чыккан суу бул. Жери кени касылап турган тоодон чыккан суу. Дагы бир жолу айтышка туура келип жатат Бабанов Өмүрбек инибизге. Жери кени жактан суу чыкпайт, акка суу жок деген инибизге дагы бир кайталап көрсөтүп турат. Мынакей, менин аркамда жери кени алтын чыга турган суу аркамда. Мынакей, колум менен жеткен болот. Мына ошол суудан алып чыккан чаркыраган суу. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, ушундай нерселерди көрүп туруп, кантип биз жери кенин ачкычына уруксат беребиз? Бул тарых үчүн калат. Мен сиздерден суранамын, мен сиздерди чакырамын. Ушул жери кенин аштырбай эле муундарыбызга жакчата өткүзүп берип, кийинки бир келген муундарыбыз экологиялык жактан зыяны жок, эч нерсе мындай зыян тартпаган, экономикалык жактан пайдалуу болуп туруп катканга балким бир өзүбүздүн муундарыбыз өсүп чыгат. Биз мамлекет өнүгөт, өсөт. Мына сиздер көрүп турган Даркыбеттеги агып аткан суу тоолонуп чыгып атат. Ошол суудун башында хвостохранилище болот экен. Анын башы, бул суудун башы тиги кендин башы менен биригет да. Ошол жол болсо тиги Даркыбеттен түштүк тарабынан кирет экен да. Мына ушул суудун башы хвостохранилище болот экен. Азыр биз хвостохранилище курула турган азыркы тандап алган жай мына эми ушул суудун келип аткан жакка кантип хвостохранилище курса болот? Муну бир мындай кыргыз элине душман киши эле курбаса башка эч кандай бир эч кимдин оюна келбейт. Менде эки суроо бар. Бул өзүмдүн атынан эле эмес, Талас эл ынтымак кыймылынын атынан 170 адамдын атынан берейин. Биринчи, мен суроом Өмүрбек Токтогуловго багышталат. Жери алтын кени боюнча күмөндө өткөн конкурста Восток геодобыча деген ачык акционердик коом утту деп таанылды. Ошонун аркасында кадимкеле Росплатина деген жетекчиси Муса Бажаев туруп атат деп бизге маалымат алдык. Ошол адамдар менен Өмүрбек Токтогуловдун кандайча өнөктөштүгү бар. Ушуну карапайым элдин астында айтыңыз. Эртең бүрсү күнү бири-бирибизге уят болбойлу. Эгер ушул нерсе азыр Таласта катуу жүрүп атат. Биз Талас эл ынтымагы 7 жылдан бери Таласта алтын кен чыккан жерлерге тике караманча каршы болуп келе жатабыз. Анын отурган элдин көпчүлүгү билет болуш керек. Ана ошо бул биринчи суроо. Эгер сиз бул жерде өнөктөштүк болсоңуздар, анда сизде келечек жок. Таласта эмес, бүткүл жерде, айрыкча Таласта. Эмнеси күнөм болду? Телевидение болду, 30дан ашык, 40тан ашык адам болду. Ошол эле Мирлан Женчороевду мен жөнөттүм ака. Муса Бажаевди мен өзүм лично барып туруп, мынакей суроосу мен өзүм айттым, Муса, Сен ошо Россияда жанагы Платина деген чоң кеңди ачып айтып атасың. 3 миллиард доллар салып туруп.
Биздин Кыргызстаныбызда мына аукцион болоюн деп атат. Бул менин кичим экеним. Сен экөөбүз мурун мен баягы альянсты түзгөнбүз, бирге иштешкенбиз. Мен билем сен айткан сөзүңө турасың. Көрөзөр Кудай буйруса, ошол эле альянс келип иштесе, ал иштетет сөзсүз. Себеп дегенде ал билет. Ал мен дейли. Кудай буйруса, мен аны алып келгенге аракет кылам мен. Туура жана андаш боюнча мен макулмун. Андаштыгы суудун башында турат экен, аны иштетүүгө болбойт. Эми жер үй боюнча маселе жок да, бул Советтер Союзунда болуп аткан неме болчу да. Мына биз өзүбүздүн демилгебиз менен талаш макинелер чыктык. Мынакей азыр жер үйдүн жарым жеринде турабыз. Бул жолу бул жер 3000 метр деңиз деңгээлинен. Мына өйдө бияк мынакей площадка эмеде. Ал төрүн жер үйдүн өзү мынакей. Мынакей биякта көрөсүңүз, мынакей ак кар баскан, мең баскандар туруп атат. Мынакей серпантиндердин үстү плата, түп-түз болуп турат да. Ушул жерден баштап ылдый кетейин деп атат да. Ошондо 3700 метр деңиз деңгээлинен турат жер үй. Вот. Анан кийин мына жерден жардыруулар башка уюштуруу иштери жүргүзүп атканда албетте мына сол жакта карап койсоңуздар, мына жердеги мына бүт ак кар менен баскан долорго кантип зыян болбой койсун. Бул жака келип чаңдар эмелер бар түшкөндө албетте булар тез аранын ичинде күйлүү түшүп кетет да. Анан кийин бул эң негизги эми айта турган нерсе бул жерде кандай ыкма менен берди качпасын, бул жерде өтө чоң зыян болуп атат да. Неге зыян болуп атат? Биринчиден ушу таза суудан айрылуу коркунучу туруп атат. Мына бу жерде айтып атат Бабан мырза, суу жок дейт. Баягыда 13-майда жолугушууда. Жер үйдө суу жок дейт. Эми сууду көрүп атсак, чоң чыккан суусу туруп атат, кашка суусу туруп атат, булактар боордон, тоонун боорунан чыгып атат. Бул ошо тоонун боорунда тоң суунун белгиси да, ошо булакты көргөзүлүп атат. Өзүңүздөр көрүп, мына тарттыңыздар. Чоко болот тоолордун бийик жери. Чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган колу менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сенимени. Алхамдулилла. Толкун болот деңиздин терең жери. Толкундай бол кыргызымдын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп чоң апалар өстүргөн сенимени. Дагы айтып кетчү бир нерсе бар. Ак мөңгүлүү асказооло талаалар элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келген биздин ата бабалар. Андан тышкары Манас атабыздын жет осуятында мындай дейт да. Табият менен таптуу мамиледе болуу дейт да. Биз ушул эзелтеден ата бабабыз сактап, жан төгүп, кан төгүп сактап келген биз үчүн, биздин келечегибиз үчүн, Кыргыздын муун үчүн сактап келген алтындай болгон, алтындан кымбат, алтын жерге кирсин биякта. Мөлтүрөгөн суулар, мөлтүрөгөн жайлоолор. Биздин бул тагдырыбыздагы, келечегибиздагы, тарыхыбыздагы. Адапта жылдың ушул мезгилинде мына ушул нарын дайрасында калыңдыгы 1,5 метрге чейин жеткен муз тоңор эле. Бирок негедир акыркы жылдары экологиялык тең салмактуулук бузулду же башка да сыры барбы айтор, азыр анын бири да жок. Узундугу боюнча шериктештеги өлкөлөрдүн арасында 3-орунда турган Нарын дайрасынан Нарын облусунун 2 району суу алышат. Демек анын тазалыгын камсыз кылуу башкы милдеттерден. Бирок Теңир тоолу экологдордун айтымдарында кум төр иштей баштаганы ал ар кандай өзгөрүүлөргө кабылууда. Мындай жагымсыз жагдай өз кезегинде элдин ден соолугуна коркунуч туудурууда. Мисалы акыркы 5 жыл ичинде эле ичеги карын, тери жана жүрөк оорулары күч алган. Дарыгерлердин пикирлеринде бул сууга уулуу заттардын аралашкандыгы менен түшүндүрүлөт. Дем алыш күнкү таң, тактап айтканда 13 январдын таңы Нарын дарыясында чоң өзгөрүүлөр менен атты. Чоң муздар жээкке чыгып, тунук турган суу батка качыланып, киргилденип калган. Эколог адистердин айтымына караганда, бүгүн эртең 2 саат 10 шамасында бул жолду Нарын дарыясындагы суунун көлөмү 1 метрден жогору көтөрүлүп, муздар эрип, баттак суу ага баштаган өзүңүздөр көргөндөй. Ал тургай ушул муздун эриндилери, таштандылары ошол жээкке чейин сүрүлүп чыккан. Мындай көрүнүш тургундарды тынчсыздандырып, тиешелүү кызматтарга коңгуроолор тынбай чалына баштаган. Алгач катардагы тамаша катары кабыл алган экологдор Нарын дарыясына көз чаптырганда иш кооптуу экени байкалган. Биздин ишенип телефонго кайра чалып атышты. Анан бир эле таанышымда анан байке тамашалабасак, анан эртең менен чыксак, эртең менен суу мындан чоңураак болчу. Анан келип эле биз тияк бияка специалисттерге, жергиликтүү администрацияга билдирип, өзүбүздүн баягы жасай турган иштерибизди жасап жаттык. Анан бул Нарындын климатында январь айында муз түшкөн өзү эле бул биз ошо 10 жылдан бери билебиз. Кумтөр оперейн компаниясынан бир нерсе болгондо ушундай болот да. Божомолдор боюнча 12-ден 13-үнө караган түнү Нарын дарыясынын нугу кыйла кеңейип, суу аябай чоң келген. Бактыга жараша жабыр тарткандар болгон эмес. Бирок дарыянын жогорку агымында, тактап айтканда, Кичи Нарын менен Чоң Нарын сууларынын кошулушундагы көпүрөнүн жыгачтары сынып, кооптуу абал түзүлгөн.
12 январь түнү могу үйөр жүрүп көпүрөнүн деңгээлине чейин көтөрүлүп анан суунун басымы менен агып кетти үйөр. Бул жерде мына гидростанция бар эле, анын буткаларын үйөр талкалап кетти. Плюс могу көпүрөнүн тети башындагы анча-мынча балкасын сындырып кетиптир. Ошо кооптуу абал болбосун деп бул жерге келип жеринде таанышып карап жүрөбүз. Мына суу ченечүү гидростанциянын буткаларын талкалап алып кетиптир. Таң калыштуусу кичи нарын суусунда кадимкидей эле муз тоңуп суу тунук бойдон. Ал эми жети өгүз тараптан келген чоң нарын суусу кандайча 4-5 метрге көтөрүлүп, муздары эригени белгисиз. Өзүңүздөр билгендей, мына мен оң тарабымда турган суу бул кичи нарын суусу. Бул жакта муз турат, эч кандай үйөр жок. Мына сол тарапта тиги чоң нарын суусу келет дагы. Мына жерден кичи нарын барып кошулган жерди карасаңыздар, ал жерде үйөр турат. Мына бул жерде үйөр жок, тиги чоң нарын үйөр келген. Мунун натыйжасы көп жылдан бери бизге белгилүү. Кумтөр алтынген иштеп баштагандан бери наркы чоң нарынга муз турбайт. Кыштын кыраан чилдесинде үйөрдүн жүрүшүн айыл тургундары бир чети таң калуу, экинчиден кооптонуу менен кабыл алышууда. Атүгүл таң эртеден эле дарыянын жээгине келип, анализге суу жана муз алып коюшкан. Үйөр негизи жаратылыштык сөзсүз түрдө болот, бирок өзгөчө бул үйөр абдан чоң үйөр болгон. Андан тышкары биздин эң негизгиси могу суунун капкара болуп келиши, анан могу муздардын капкара болуп турушу. Биринчиден эч кандай азыр деген жаздын мезгили эмес, кокту колоттордон сууларды ташып атат, анан тиги суунун баары булганып атат. Жанагы жерлердеги ар кандай суулар эрип атат деген мезгил эмес да, кыштын күнү. Кыштын күнү ушундай болуп капкара болуп келишинин өзү дагы бул негизи туура эмес да. Ал ортодо Нарын дарыясынын булганышынын себебин илимий негизде аныктоо үчүн Нарын райондук санитардык көзөмөлдөө борбору тарабынан суу алынып, лабораторияга жиберилген. Бүгүн саат 10-до атайын машина менен ДКС департамент Госсанэпиднадзора деген бар. Мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борбору департаменти. Ошондо радиологический, токсикологический лаборатория бар. Ошолор радиологияны, токсикологияны ошол жактан чыгарат. А биз болсо бияктан общий анализин коюп атат, кыздар иштеп атышат. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианид мурда вообще эле чыкчу эмес. Кийинки убакта чыгып атат, бирок ниже ПДК. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүттөмөлөргө жибергенбиз. Ушундай уже цианиддин эмелери пайда болуп атат депчи. Нарын шартында январь айында 35 градус, 30 градус суукта мындай болушу мүмкүн эмес да. Муну бир эле божомол Кумтөр оперин компаниясынан бир нерсе болду. Же атайын залповый сброс кылып ишти, же болбочу болсо жанагы хвостохранилищадагы суу чыгып кетти да. Мисалы, тоолор кулап буран болуп карамыздар? Эми тоого кулаганда биздин болжомол боюнча суу токтоп калмак да. Же акпай калмак бир топко чейин. Бирок андай эч жерде бизде азыр МЧС аркылуу дагы карап көрдүк, андай тоопо кулаган эч жерде жок. Бирок нарын суунун угунда тоо кулап басып кала турган жерде эле жок. Кыштын кыраан чилдесинде эмне себептен үйөр жүрдү? Эмне себептен кичи нарын тарап кадимкидей эле муз болуп, Кумтөр тараптан келген суу агымында муздар эрип кетти. Тоо кулап кетсе дагы килеген баткак суу бир заматта тазаланган Нарын дарыясында эмне себептен күн бою кир суу агып турду? Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Шыйрактан бөйрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер нарындыктар. Уят эми силер дагы киришсеңер дагы. Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы шаарынын тентектерине кошулбай, туурабай сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат. Күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңарбы? Жок, 7. 7 тонна колдоносуңар, 8 тоннадан ашуун алтынды казып алышкандан кийин Сарытөрдө түзөтүү иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми анын кесепети Сарытөр суусу аркылуу Нарын суусуна кошулуп, зыяны Кыргызга тарап жаткандыгы айтылат. Өзүңүздөр байкап тургандай суудагы оор металлдардын таштарга жабышып кыпкызыл болуп жатканы айкын эле көрүнүп турбайбы? Мына Сарытөрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтөр суусу Тарагай аркылуу чоң Нарынга кошулуп, анан Нарын суусун кичи Нарын менен кошулган Нарын суусун берет. А Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Эң экологический зыян Нарын суусу үчүн
Нарын шаарынын канализациясы. Специалисттер турасыңар мынакей, адистер, бардык адистер, кум төрдүкү, көз карандысыз адистер бар, өкмөттүк адистер бар. Кимиңиздер гарантия бере аласыздар ошол музду жеп отуруп, баягы цианид, химикаттар жеп отуруп, ылдый карай почвага чейин жетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жылы башталган окаттар. Муну мен дагы ушундай суроо берем. Ким гарантия бере? Бул суроолорго азырынча чекит коюла элек. Чапара Садыкказиева, Улан Бакиров, Нарын району.